Кенен болгон 14,5 сотук жер аянтында жайгашкан 5 бөлмөлүү бышкан кирпичтен тургузулган үй жанында сарайы, банясы, гаражы менен шашылыш түрдө $71,000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Чүй облусу, Панфилов району, Панфиловканын центри болуп калат. Тагыраак дарегин айта турган болсок, Кара Балтадан бир аз өткөндөн кийин Кайыңдын поворотун жакшы билесиздер. Ошодон эле өйдөн көздөй 500-600 метр келесиздер да, кайра сол тарапка ушул биз турган Подгорная көчөсү 64-дарекке келесиздер туугандар. Бардык документтери так таза колдо, мектеп, бала бакчага, поликлиникага жакын жайгашкан туугандар. Ушундай кенен болгон 14,5 сотук жер аянтында. Жүрүңүздөр, бизден алыстабай туруңуздар, бир катар сиздерге четинен көрсөтүп баштайлы. Көчө тарабы ушундай пескоблок менен тосулуп, дарбаза калиткалары бардыгы орнотулган. Киргенде эле үйүнүн асты бардыгы ушундай брусчатка басылган. Үйүнүн арт тарабында болсо ушундай жашылдандыруу аянтчасы, азыркы учурда роза гүлдөрүн отургузуп койгон. Үйгө келе турган болсок, туугандар, үй бышкан кирпичтен тургузулган дагы, сырты жылууланып, декор менен кооздолгон. Мынакей, үйүнүн асты бул жак жагы туугандар. Бул тарабында көмүрканасы бар, бир 4 тоннага чейин көмүр киргизсеңиздер болот. Бул тарабы гаражы. Мынакей, гараждын ичинде бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей, гараждын ичи бир унааны киргизип, жанагы ключ, инструмент кое турган полкалары бардыгы жасалган. Андан бери бул жак жагы болсо жайкы ашкана. Ашкана чакан болгон жайкы ашкана экен, газ плитасын дагы коюп койгон. Анан ошонун эле туш тарабында бул жагы банясы. Чечинип кийине турган жайы, ал жак жагы парилкасы экен. Банясы дагы сонун иштеткен туугандар. Жакшы ысый колдонсоңуздар болот. Бул жак жагы болсо склад бөлмөсү, керексиз буюмдарды, жанагы инструменттерди ушул жака киргизип койсоңуздар болот. Мынакей, бул жак тарабы болсо, мынакей туугандар. Чакан-чакан болгон бул жагында дагы склад бөлмөлөрү бар. Бул жагындагы кеңири пайдалансаңыздар болот. Андан бери жүрүңүздөр. Лайктан басып, комментарийден жазып туруңуздар, бир катар четинен көрсөтө берели. Ушул жер болсо, жашылдандыруу аянтчасы, аркы тарабында бир 30 койго ылайыкташтырылган койканасы дагы бар туугандар. Анан бул тарабында болсо, тоок фирма кылып, тоок карайм десеңиздер дагы, бул жагында тоокканага дагы ылайыкташтырылган бардык шарттары түзүлгөн. Өтө сонун экен туугандар. Бассейнди көрдүңүздөрбү? Кааласаңыздар ушул бассейнди дагы өзүнчө сатып алсаңыздар болот экен. Эсин номери экранда турат, чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Андан бери туугандар. Өтө сонун экен да, кыскасын айтканда, четинен бардык шартын түзүп коюптур. Сырткы ажатканасы, артында бул жак тарабында эже малина бардыгы бар экен туугандар. Бул жагы сарайы, көрдүңүздөр, жанагы летний сарай деп коебу, ушундай. Азыркы учурда чөптөрдү киргизип коюптур. Бул тарабы болсо зимний экен, мынакей туугандар. Бардык ушундай шарттары түзүлгөн, астылы пол болгон, боксидик ага турган каналдары бардыгы бар. Көрдүңүздөр, бул жагына чоң уйларды байлап, буягына музоолорду, торпокторду киргизип коет окшойт. Ушундай туугандар. Анан бул жак жагы болсо беседкасы, жайында ушул жерде отуруп, чай ичип, эс алып, огороддо бышкан нерселерди карап отурсаңыздар болот экен да. Ушундай. Огурчуну караңыздар, Ого. Бул жак жагы туугандар мынакей. Жаңы кошумча сарайы, жаңы курулган. Үстүндагы жабыл эле экен, өзүңүздөр жабып бир сыйра бүтүрүп аласыздар. Үстү болсо жанагы чөп жыйнагын сыйнабал катары колдонгону ылайыкташтырылыптыр. Бул тарабы огород туугандар. Мынакей. Көрдүңүздөр, помидору бар экен, көк пияз бар экен. Бул тарабында жанагы капустасы, райхан, кыскасын айтканда баардыгын өстүрүп коюптур, тигип коюптур. Чек араларын бир катар айта турган болсок, бул тарабы туугандар ушул мына арыкты көрдүңүздөр, ошодон бери өйдө тарабы деле ошол тетиги бактарактардан капустанын бүтүшүнөн бери карайт. Анан күн батышында деле бул жагында капуста, анын аркы жагында 1-2 жөөк болгарский коюптур, ошодон бери сиздерге карайт. Кыскасын айтканда, кенен болгон 14,5 сотук жер аянтында жайгашкан туугандар. Жүрүңүздөр, эми бир катар үйдүн ичин дагы сиздерге көрсөтөйлү. Мынакей туугандар, үйдүн ичине негизги эшиктен киргенде эле бул жер кире бериш жайы, коридору, бул жагында кийим иле турган вешалкалары бар. Анан үйдүн, короодун бардыгы ушундай видео көзөмөлдө туугандар. Ушул видео көзөмөл системалары бардыгы сиздерге калтырылат. Киргенде эле анан оң тарапта бул тарабы болсо топкасы туугандар. Кааласаңыздар көмүр менен же болбосо электр энергиясы менен жылытсаңыздар болот. Андан бери киргенде эле 2 канаттуу эшиктен бери киргениңиздерде туугандар. Бул жагында телевизионасы, чоң телевизорлор орнотулган. Анан бул жагында парталары, анан
ушундай угулуу жайгашкан мебелдер дагы бар. Ушул мебелдер дагы сиздерге калтырылат. Кондиционери дагы бар туугандар. Кондиционер дагы сиздерге калтырылат экен. Анан ушундай азыркы учурда заман болуп жаткан обойлор дагы жармаштырылган туугандар. Бул тарабы болсо мынакей ата эне уктоочу бөлмөсү, 2 кишилик диваны, анан кийим сала турган шкафтары бардыгы коюлган туугандар. Өтө сонун, келиңиздер. Кыскасын айтканда алсаңыздар келип кирип эле жашайт экенсиздер. Бул жак жагы детский бөлмө. Мындай 2 кишилик диваны турат. Бул жагында кийим сала турган ушундай угловой жайгашкан эмеректери бардыгы ушул обойлору дагы жаш балдарга ылайыкташтырылып, жармаштырылган экен туугандар. Өтө сонун. Бул тарабында дагы ашканасы, анан жуунуучу бөлмөсү, дагы спальня бөлмөсүн бир катар сиздерге көрсөтөлү туугандар. Ашканасы бул тарабында көрдүңүздөр, мынакей. Бул кухня эмеректери жайгашкан, холодильниги, чай иче турган столдары, столдун бети дагы ушундай көрдүңүздөр, мурамырный таштан экен туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо жуунуучу бөлмөсү, мынакей. Жуунуучу бөлмөсү, стиральный машинкасы, раковинасы, унитазы, ваннасы, сушилка бардыгы коюлган туугандар. Анан бул тарабы болсо тагын ушул жанагы спальный бөлмөсү, ата энелер уктоочу бөлмөсү. Бул жагында 2 кишилик диваны, кийим сала турган шкафтары, тумбочкалары бардыгы бар туугандар. Жылытуу системасы бардыгы ушундай отопление менен чугун батарейкалары коюлган туугандар. Кааласаңыздар көмүр менен, кааласаңыздар электр энергиясы менен жылытсаңыздар болот туугандар. Ушундай кенен болгон 14,5 соток жер аянтында жайгашкан үй, баня, сарай шашылыш түрдө $71.000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Ээсинин номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот.